Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин суранычыңыздар боюнча дал ушул мейманымды бүгүн чакырдым эфирге. Буюрса жан дүйнөсүн, көңүлүн, жүрөгүндөгү түпөйүл ойлорду чогуу билебиз деген ойдомун. Саламатсызбы Сыймык мырза? Саламатчылык. Жакшы турасызбы? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Сизди сырттан көргөндө жанагы видеолоруңуздарды азыр эл арасына катып баягы тарап атпайбы? Чындыкты айтуу боюнча видеоңуздар, анан баары эле комментарийлерден окуп калсам, бул сизди бир псих деп атышат, наркоман деп атышат, бул эмнени чегет болду экен деп атат. Мен аябай кызыктар болуп атам, кайсы түптүк нөмө жага аяктыкынан эле. Анда сиз. Эми ошондой айта беришет баары. Сиз ооба жакшынакай эле отурасыз го? Псих экен, наркоман экен, анан алкаш экен дейт. Алкашым да бар. Алкашы да барбы? Кеч калса. Алкашы да бар. Эми мындай акыйкатты, чындыкты, адилеттүүлүктү каалабаган адамдар ушинтип айта берет экен да. Мындай ушинтип эле бир болор болбос сөздүн баарын чыгара берет экен. Тигинден акча алып алды, мынтип алды, тигинтип алды, анан биз нөөр алына бериш, мындай депчи. Ушундай көп сөздөр бар го. Мен деле комментарийлерден окуп атам. Эми айта берет экен, айта. Терикпейсизби? Жок. Мындай айтса айта берсин, эми ал андай эмес да. Ооба. Анан жанагы силердин чоң казатыңардын артында ар кандай адамдар турат. Булар жөн эле пешка деген нерсени көп угам да. Кимдер турат дейт? Раимов турат дейт, мисалчы. Ой, жана Матраимов, Раим Матраимов. Деп айтышат. Дагы. Айта бер, баарын элечи. Билбейм, ушул орустардын эмеси. Кремльден мындай. Ошолор дейт. Дагы. Деп атат. Мисалы үчүн мен айылга өткөндө бардым да. Муз ичкени барсам, аякта кемпирлер жалаң отуруп алып, "Ай кызым, ай жанагы Сыймык Жапыкеевден интервью ал." Ошолсон аябай үмүтүбүз чоң. Ушулар кустурса экен, кемпирлер бар деп атат да. А бирок баягы улуу мындай орто жаштагылар дейин. Орто жаштагылар алар болсо, "Ай болбогон кеп да ал" деген жөн эле бир оюнчукта ал деген бирөөлөрдүн эмеси, Жапыкеев ал жөн эле пешкада, тияктагыларды сүйлөттүрүп атат. Ал жакшы акча алганда деген нерселерди угуп атам да. Ооба, ушундай. Эми мындай да, Назира, бул туура суроо да. Анан үмүтүбүздү жерге чапсаңар таяк жейсиңер, айтайын. Эми туура суроо да. Кимдин проекти бул жөн эле кантип чыга калды? Кухнядан отуруп эле чыга калды дегенчи. Мисалы, Раим Матраимовдун эмеси дейт, проекция. Эмнеге аны айтышат? Эмнеге ошону биринчи болуп ошонун атын атап, эмне үчүн ошону кустуруудан баштабайсыңар? Ал Раим миллионер, миллион эмес, миллиард болуп кеттир. Ага эмнеге Жапыкеевдин тиши өтпөй атат, тили өтпөй атат? Эмнеге Раимди айтпай атасың десе, эмне силер деле өзүңөр унчукпайсыңар деп атат дейт. Ошо мен жана Алтынай Арстанбекова деген интервью алган да. Ошондо жарым саат Раим жөнүндө айтып берген. Эмне кылыш керек экен? Эми какылдап какшай бергендечи. Мисалы, ага чейин деле Раимга каршы чыкпады беле. Мисалы, 17-ноябрда болгон былтырчы жана реакция Үмүт 2020 дегендер өткөрүнө баргам. Митингине баргам, 2 жолу баргам. Эми Раимди мен Азаттык бүт баарын иликтеп чыкпадыбы? Азаттык, Клоп KG. Мен андан жакшы билбейм да просто. Мен ушул Раим Матраимовду ушул Азаттык кандай айтса, мисалы 700 миллион вывод болгон деп атышат, туурабы? Эң чоң күнөө койгону, 700. Ошону эле билем. Мисалы, Клоп KG менен ошолор кандай айтса ошону эле андан
ашыкча нерсе билбейм. Андан ашыкча нерсе билсем айтмакмын. Эми мен мындай жерлердин мына көп көрүп калдым. Мисалы кээ барса жардам берет экен деген эле угам да. Айтат, Райым Матраимов менен такыр кезиккен эмесин? Мындай монтип кол берсең кол, монтип кол алышып, же салам алейкум байке деп мындай такыр мен анын тоюна да барган эмесмин. Мисалчы. Мындай такыр эмем жок да. Ну эгерде мен мисалы Райымды клуб KG азаттыктын баары айтса, американский азаттыкты жапсашпады керек болсочу. Бир эле сотко бергенде эле сот сразу эле бүт арестовать этип салды го. Эми мындай да. Эгерде андан жакшы билсек айтат элек. Эми целый компаниялар ушу мага кухняма көз каранды болушабы. Целый клуб KG, азаттык бар, анан мен кухняма муктажбы? Мен түшүнбөй атам. Мен андан жакшы билсем айтат элем. Мен просто биз иштеп атканда Райым жок эле да мындай айткандачы. Жоксо эми элдер айтып атса, значит ошондо эмеси бар. Но мисалы 700 миллион деп атышат. Эми ал бюджеттин акчасы эмес экен, ал реэкспорттун акчасы дейт. Эми бизнестин акчасы боло берет, мисалчы. Бизнестин акчасы чуркай берет. Ошон үчүн бизнес да чуркайт. Анан билбейм, Райым жөнүндө эмне деп айтайын? 800 миллион доллар алган деп чыкпаймы? 700 эмес экен депчи. Ошентип эле чыкпасам андан бөлөк чыгычу эмем жок, мындай фактым жок. Эми аны целый азаттыктар. Же миллион доллар, миллиард доллар которуп туруп чыкпаймы? Анда калп болуп калат да просто. Башкаларга мындай неме болгондо мындай азууларың вырт чыгып калат экен да, башкалар коррупционерлергечи. Жин келип ачууң кайнап ушуларды чыгарыш керек деп ана. Райымга келгенде тиштериң кирип кетет. Жок, мен Райымдан коркпойм. Коркпойм. Райымдан коркпойм. Просто реальный эгерде коррупция менен күрөшүш керек болсо, генеральный прокурор же хотя бы депутат болуш керек экен да. Мен ушуну түшүндүм да. Мындай айтак шыйраң чагып салышат, сөздүн ачыгын айтайын. Мисалы кетип баратканда эле арматура менен чагып кетет. Мисал айтам да. Сизди коркуткан жок беле? Коркуткандар море. Анан Пошли вы нафиг деп атам, пошли вы подальше деп эле ошентип эле жүрөм. Коркуткандар, жалдырагандар море. Эми корксоң Токойго барбаш керек да. Кашкырдан корксоң Токойго барбаш керек деген сөздү мен Райымдан коркпойм. Мисалы айтайын. Бирок эми 700 миллион доллар деп айтып атат. Эми андан ашыкча мен эмне миллиард доллар алып кетип калыптыр деп калп айтып коемму? Мисалычы, ушул эле. Жана коррупционерлер сиз айттыңыз го жана каматканда эмне депчи? Куздуруш керек. Кустуруш керек деп. Анан кустурууга мүмкүнчүлүк болобу, жетеби ошол нерсеңиз? Могу кыргыз элчи бир муштум болуп туруп берсечи, баарын всё можно сделать. Мисалы, күчтүн баары элде да. Элде да. Мисалы Махатма Ганди эмеде Англиядан эмени бүтүп келет. Оксфордский университет бүтүп келет болуш керек, унуткам. Индияга келсе, Индияда элдин баары кул экен да. Бүт кул. Кул болуп калыптыр. Ага чейин Темирлан, Бабур, ушулардын кулу, андан кийин Англиянын кулу. Ушул 1 миллиард эл бир эле жылаңайлак басып жүргөн. Жылаңайлак эч нерсеси жок. Жылаңайлак, даже туфлиси жок, слансы жок. Ушу Индияны 10 айланган, элдин баарын ойготкон. Ошо элдин баары карачы кандай жакшы. Миллиард адам бир Гандини укту. Эл бирикти, Англияны кубалап чыгышты. Мына тарых, Англияны кубалап чыгышты. Кул болуп калган эл. Бир эле киши Махатма Ганди ойготту. А бизде азыр могу Махатма Ганди келсе да укпайт экен да бизде. Бизде кыргыздар ошонча бөлүнүптүр. Оштук, аркалык, анан тиги партия, бул партия, тигил, бул ууру, тиги ууру, сарбагыш бугу, анан саяк, бирдеме деп эле ушинтип эле кыргыздын башын ушундайынан эметиптир могу биримдигин. Ошон үчүн кыргыз оңолбойт. Когда Махатма Ганди айтпам, жылаңайлак басып жүргөн бирөөнү эле уктубу?
ушинтип азыр мени деле укса, мисалы айтып атам да. Мен жаманчылык айткан жокмун элге. Мени мисалы мен жер саткан эмесмин. Мен уур эмесмин. Казнадан жеген эмесмин. Мындайчы. Анан жабышкан ошол наркоман, саркоман, алкаш, анан прокуратурадан 40 000 доллар алып кетип калыптыр дейт. Жөн эле эмне сүйлөп, сөз да мунун баары. Анан райымдан 100 000 доллар алып алыптыр дейт анча-мынчалар. Шадиевден 60 000 эме бул ни в какие рамки не лезет да мындай. Бул деген күнөө, бул деген жөн эле жала жаап атышат, понимаешь? Эми алардын баарына жооп бергим келбейт, мындайчы. Мындай саткын журналисттер толтура экен да. Андайга эми жооп бергим келбейт. Просто мен өзүм билем, что мен өзүм таза адаммын. Мен ушунча тазалыкта эле келтам да. Прокуратурада иштегенде кантип алган жоксуз? Эмнени? Алат да, коррупция болот да. Эмнени алат? Акчаны. Взятка. Взятка. Кичине. Эч кимди. Мисалы, момчу алып кел деп эч кимди айткан жокмун да. Ушу канча иштедим? Момчу алып кел. Анан мишиң бүтүрөм деп бирөөнү айткан жокмун. Ошентип айтсам, мына Facebook'та какылдап какшап элатам, мындайчы, чырылдап атам. Бирөө келип айтсын, менден момча вымогать эткен же мынткен депчи. Эми мындайда Назира албаган жердин астында дейт. Алгам. Мисалы бир айтпайм, бир абрикос деген бир эмен тергегем да, садоводческий эменчи. Ошол 3 жылдан бери мына кашасы чыгып 3 жыл, ошону жарым жыл тергедим. Жарым жыл тергеп, ошону истинасына чейин жеткирип сотко берип, мындай кылып, мына соттун эмесин чыгарып, адилеттик өкүм чыгарганда Буш деген аял болчу, ошо председатель. Ошол бир араба варенье, соленье, бирдеменин баарын онда прокуратуранын астына сүйрөп келиптир. 3 литр приправа, бияында соленье, бияында малина, абрикостон сок, бок баарын. Анан эмне болду десем, сыймык сага менден ыраазычылык менен эчтеке бере албайм дейт. Ушу 3 жылдан бери ушинтип жүргөнүн дейт. Адилет чечип бердим, муну алып келдим сага дейт. Алып койчу дейт. Анан прокурор да көрүп калды. Эмне турат бул мындай деп, ушуну алып келиптир десем, бул от души алып келди, алып кой дейт. Алып багажниге салып үйгө барып жеп койду. Ыраазычылыгын алып келди дейт. Ушундай ыраазычылыгын алып келишчү. Бир коробка коюп, козу, мисалы ушинтип эле андан деле андай эметкен жокмун, мисалычы. Мындай ыраазы албайм десең, тарынам, айланайын, мен ошо жарым жыл, 1 жыл чуркаганымды сен бүтүрүп бердиң, адилет чечип бердиң, могу үйүңдөн шорпо ичип, эметип койчу, чисто ыраазымын дегендер болгон. Болот андайларчы. Мындай жөн эле мындай от души кылып туруп, мыйзамдуу, адилеттүү тергеп жардам берсеңчи, бул эл всё деп эле кетип калчу эле эмес. Ушундай келе беришет, андай болот. Мисалы, бир хирург бар, менин бир досум хирург бар, жакшы операция кылып берет, мисалы. Козу бирдеме алып келе берет эми аны, мисалычы. Ушундай эле кеп да. Мүмкүн эмес да, ыраазычылыктан. Мындай жакшы операция кылып бердим деп, албайм десе таарынат. Ал хирург деле албаш керек да. Эми ала берет, мисалчы. Ушундай эле кеп, анан мындай вымогать эткен ал совсем башка нерсе. Ушундай сиздин атыңыз чыгып атканда, сиз азыр тергөөгө кайра чакырып сурак алып атчабы? Ооба. Ана алардын баарын жеңем кантип көтөрөт? Мен келинчегимби? Эми аларда бир эле жеңем бар да? Ооба, бир эле жеңем бар. Бир эле. Ойлондуңуз. Жок, бир эле. Ойлонуп кеттим. Жок, бир эле. Жок, ал деле аябай ыйлап, мамаша ыйлап, эмне койчу айланайын, өлтүрүп коюшат. Бар Шарма шейхиңе кетип калчу да. Шарма шейхке кетип калар эмне бирдеме болсочу, эс алганчы. Же бир Европага барып кетип калчу, же Америкага кетип калчу, бир эс алып эметип келчү, биякта жүрбөй эле койчу. Бул аждарлар менен согушпай эле койчу дегендер эми көп да. Анан эми мен чыкпасам, тигил чыкпаса, же бул чыкпаса, ушинтип эле мындайчы элди ойготуш керек болуп атат да. Элдин аң сезимин качанга чейин ушундай бир элжиреп жүрүп өткөтөбүз. Бири-бирибизди жамандап жүрүп өткөтөбүз. Бири-бирибизге суу куюп жүрүп өткөтөбүз. Той уланып жүрүп өткөтөбүзбү? Айтпайм, бул жашоодо эң эле
мен жаранмын дегенде эң эле бийик турганы мекен болот. Элим, жерим болот да. Анан жерлерим аяктан өтүп, каркыра, тиңде эмнелер кетип атса, жаш болуп калдым ошо каркырадачы мен мындай. Ошон үчүн Мадумаров жаман көрөсүзбү? Эми Мадумаровду жаман көрбөйм, просто мисалы могу жерди Бакиев сатып атат мисалы, Бакиев мына берип атат. Мисалы мен такыр ишенбейм да, Казакстандан 1200 гектар алып дейт. 1200 гектар алып турубуз. Могу 1200 гектар алып турубуз. Анын 600 эле эме берип коюп турубуз. Гектарчы. Биз. Ишенесиңби ушуга? Казакстан кандай күчтүү мамлекет? Казакстан 1200 гектар берип, биз 600 эле гектар бериптиз. Ушуга ишенесиңби? Анан мисалы Бакиев берем деген күнү дагы Бакиев канча берем десин, мисалы Назарбаев менен сүйлөшүп алып. Эгерде экөөнүн тең жогорку кеңешичи, мисалы тиякта мажлис, биякта жогорку кеңеш, ошо экөө туура эмес чечип койсо, мисалы голосованиедачы, ратификация болбой калмак. Анан ратификацияга мисалы Мадумаров ошондо кнопканы добушунда берген, ратификационный соглашение бүт баарын ошонун баарын кол койгон да, документ токтомдун баарыначы. А ошол кезде ошо жерди сатылбайт деп Дооронбек Садырбаевдер жумуртка менен түптө таяк жеп ачкан да. Ошо Дооронбек Садырбаев каркырадан эле 20 күндө эмерип калган. Туура айттыңыз. Ошол жыл бизде эң маанилүү жыл жана чечүүчү жыл. Эгер ушул жылдан дагы бир жолу мүдүрүлүп, дагы бир жолу акчага сатыла турган болсо, анда болду, анда. Момин дей бериле да Кыргызстанда эчтеке жок болот. Ошон үчүн мен аябай ойлойм, ушу Кыргызстан келечеги үчүн күйөм, колуман келген жардамды кылам. Молодец. Молодец, Назира. Сендей кыздар көп болсун, ушундай тың кыздар. Мисалы сен деле билем, өзүңдү өзүң өстүрүп келаткан кызсың. Өзүңдү өзүң мисалы англисчеси эме эркек айтат self-made man депчи. Мисалы кыздардыкын билбейм, кандай деп айтылат беринчи. Self-made women. Woman да. Анан